Бул өзү негизи дыйканчылык жүзүм. Бул кыргыздарга жаралган экен бул өзү. Абдимиталип Турсуматов чоң жолдун боюндагы жерди өздөштүрүп бакка айланткан. Жубайы Болдухан Турсуматова менен биргеликте багбанчылыктын түйшүгүн чогуу тартып келишет. Жубайлар 10 жылдан бери ушул багын көктөтүп, алгачкы түшүмдөрүн алып пайда көрө башташты. Канчага алдың десем 800ге алдым дейт. Үкә бу менде 4 сом эле турат, дөштүгү дейм да. 1 сомдон жазса болот дамы? Мен өзүм күчөт кылам жылда. Жүзүмдөн анерге быйыл Баткенге бир 200-300 бердим окшойт. Bir 80 000 сомго жакын саттык окшойт. Жол додулап кетип бердечи. Биз Баткенге базарга жинди болуп барыпбыз жеңе көз 2 жолу. Бүйөтү жери 5 сотты биле чак. 5 сотты келе. Бирок 80 000ге жакын жүзүм саттык былтыр. Анан тууган урук, дос яр, чебеген адам калат да, биягы сүлүктө болсо, биягы ысык көлгө кеткен да бу. Жубайлардын багы Ош Баткен Разаков унаа жолунун боюндагы Бүргөндө аймагында жайгашкан. Алар жолдон өткөндөргө жагымдуу көрүнүш тартуулоо үчүн роза гүлдөрүн отургузушкан. Болдухан Турсуматова жолдошу Абдимиталип гүлдөрдү өзү отургузуп караганын айтат. Биз болсо болгону зыяндуу чөптөрүн отоого гана жардамдашабыз дейт. Планы мына шу жүзүм, пүзүм, манерге кичине балык салды. Бүт өзүнүн немеси, пландарычы. Өзү кызыгат негизи. Башында 5 000ге алып көчөт экенбиз. Вообще көктөтө албай койгонбузчу. Кийинки жылга келгенде анан 1000 сомго эле көчөт алдык. 5 сомдончу. Ошол көчөтүбүз анан көктөп кетти да. Баткендин бир керемет жерге айлантырабыз да насип кылса. Бул гүл адамды жашоого умтултат. Сүйүүгө тартат кайтып. Жашың өтүп кетсе дагы аркага. Бул бактын аянты 3,5 гектар. Анда өрүк, жүзүм, шабдалы, анар өңдүү мөмөлөр бар. Каармандарыбыз бул бакчаны эс алуучу жайга айлантууну пландап жатышат. Жакынкы айларда балыктын 4 түр чабагын алып келип көлмөгө таштаган. 3-4 айда бул балыктарын кардарларга тартуулаганга болоорун айтышты. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.